Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактарын баштайбыз. Жакын арада ТЭЦтеги авариянын себептерин иликтөө боюнча депутаттык комиссия өз ишин жыйынтыктайт. Студиябыздын коногу ушул депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примов. Кош келдиңиз. Мына сиздер 2 айдан ашуун иштедиңиздер. Эмне жыйынтык күтүп атасыздар? Чындыгында бардыгыбызга маалым болгондой, ушул январдын аягында Жогорку Кеңештин токтому менен убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Ал убактылуу депутаттык комиссия негизинен 2 маселеге көңүл бурат. Мен азмаз тарыхындагы айтып өтсөм, биринчиси бул түзүлгөн кырдаал авария тууралуу, экинчиси ушул модернизацияга жумшалган 386 миллион доллар боюнча. Буга чейин чынында 2 айдан ашуун биздин депутат коллегаларыбыз менен биргеликте бир нече отурум болду. Тактап айтканда 8ден ашуун отурум болду. 2 жолу выездной заседание болду, жеринде барып көрүп. Ошондон сырткары биздин ар бир отурумубуз, ар бир жыйыныбыз ачык маалымат каражаттарынын катышуусу менен өтүп атты. Андан кийин эми бүгүнкү күнү биз ушул жыйынтыктоочу же болбосо финишный прямойго келип калдык. Ал жерде бүгүнкү күнү ар бир депутат өзүнүн сунушун, корутундуга өзүнүн көз карашын жазып бүгүнкү күнү берилип атат. Кудайым буйруса, эмдиги жумалардан толук кандуу бир бүтүрөбүз деген ниетибиз бар. Ошол депутаттык комиссиянын мүчөлөрү корутундусун бергенден кийин, соңку жыйынды өткөргөндөн кийин эмне болот? Эми ал жерде сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн пикирлерибизди, сунушубузду баардыгын камтыйбыз ошол корутундуда. Анан албетте бул корутундуну жазып бүткөндөн кийин буну маалымат катары жалпы жыйынга алып чыгып, ушул депутаттык комиссиянын ишмердүүлүгү боюнча жалпы палатага, жалпы элге, журтка маалымат беребиз. Мына сиздердин ушул топтун ишинин жүрүшүндө жанагы чиновниктерди, ошол жооптуу адамдардын баардыгын чакырып суроо жооп иретинде алдын ала мындай бир жыйындарды өткөрбөдүңүздөрбү? Мына ошондо айрым учурларда мынакей кээ бир нерселер, фактылар чыгып кетип, ушул коррупцияга мындай айыпталып калды да тараптар. Ошол окуялар боюнча эмне болот? Эми бул мисалы ошол сиздердин ишмердүүлүктүн учурундагы жанагы козголгон иштердин баардыгы эмне болот? Бул ошол иштерди мындан ары аягына жеткирүүгө мындай кеңеш бересиздерби? Эми албетте бул жерде аябай ошол ТЭЦтеги түзүлгөн кырдаал чындыгында ошол ТЭЦтеги жалпы эле энергия системадагы бир мындай коррупция бар экенин далилдеди десек болот да. Ошонун аркасында мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, канчалаган кармалуулар болуп атат, канчалаган суроолор болуп атат коомдо, канчалаган ошол эле учурда модернизацияга байланыштуу суроолор болуп атат. Мен ойлойм, ушунун баарына биз ушул жооп таап, максималдуу түрдө элге жеткизишибиз керек. Мына соңку учурда эле электр станцияларынан аябай жооптуу жогорку деңгээлдеги кызматкерлер камакка алынды, тергөө жүрүп атат. Бул дагы ошо сиздердин депутаттык топтун ишмердүүлүгүнө байланыштуубу же байланышы жокпу? Эми байланышы бар дагы десек болот, байланышы жок дагы десек болот. Бирок мен ойлоймун, биздин атайын кызматтар дагы ошол кырдаал түзүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө өздөрүнүн иш чарасын түзүп, ошол иш чарасынын негизинде жүргүзүлүп аткан иштер. Бирок чынын айтыш керек, биз деле бул нерсени, бул учурду таң калган деле жокпуз. Себеби дегенде биздин маалыматтарыбыз боюнча, бизге берилген маалыматтар боюнча, себеби дегенде баардыгы ошол жерде жоопкер адамдар болгон. Баардыгы болуп ушул эгер сиздер мына жыйынтык чыгарып калгандан кийин бул иш боюнча баардыгы болуп дагы канча адамга тергөө иштери жүрүшү ыктымал? Эми аны тергөө органдары өздөрү чечет. Биз негизгиси ушул кырдаалга түзүлгөнгө эмне түрткү болду, ошону алдын ала алса болобу эле, мындан кийинки кадамдар кандай болуш керек, кеңеш түрүндө өзүбүздүн корутундубузда беребиз. Ал эми аны аткаруу бийлиги толугу менен ушул биздин корутундубуздун негизинде аткарууга алса, мен ойлойт элем, ошондо биздин комиссиянын иши өзүнүн максатына
жеткен болот. ТЭЦтеги авариядан кийин мына коомчулукта аябай көптөгөн суроолор пайда болгондо ошол эле жанагы ТЭЦтин модернизацияланган бөлүгүнө жумшалган акча каражат боюнча $386 миллион. Ошондой эле кышка даярдык маселеси боюнча жана орто жолдон дагы жанагы ошол ТЭЦти модернизациялоо учурунда сатып алган техникалардын кымбаттыгы боюнча да суроолор пайда болду. Буларга сиздер жооп ала алдыңыздарбы? Так жооп болдубу же дагы деле иликтөөчү жагдайлар барбы? Дагы деле болсо иликтөөчү жагдайлар бар. Себеби дегенде бул 2 айдан ашуун биз иштедик, бирок 2 айдан ашуун иштеген менен биргеликте биз күн сайын иштей алган жокпуз. Себеби дегенде биздин отурумдарыбыз болуп атты, өзүбүздүн пленарлык, ошондой эле учурда комитеттерде дагы иштеп аттык. Андан сырткары ошол комиссиянын дагы ишмердүүлүгүн жүргүзүп аттык. Андан кийин эми өзүңүздөр билесиздер, февралдын башында, андан кийин март айынын орто ченинде биз региондорго шайлоочулардын жолугушууга дагы чыгып аттык. Ошол 2 жума дагы биздин ишибизге мындай тоскоолдук болгондой болду. Себеби дегенде түшүп аткан маалыматтар аябай көп, суроо берүүчү дагы аябай көп. Ошонун баардыгын биз чындыгында айтайлы, бул убакыт тар болуп калды. Мен ойлойм, мындан аркы ушул комиссиянын корутундусунун негизинде дагы атайын органдар, биздин тиешелүү кызматтар ишин алып барат деген ойдобуз. ТЭЦтеги ошол кырсыкты иликтөө боюнча өкмөт да өз алдынча комиссия түзгөн. Мына жогорку кеңеш аларга кошулбастан өз алдынча комиссия түзүп иликтөөнү чечкен. Ушул эки тараптын иликтөөсүндөгү айырмалар эмне болду деп ойлойсуз? Эми азыр айырмалары кандайдыр бир деңгээлде тиги же бул жактан деп айтыш эрте. Себеби дегенде биз корутундубузду толук кандуу чыгара элекпиз. Бирок биздин корутунду, мен ойлоймун, ушул өкмөттүн межведомственный комиссиясына караганда дагы бир топ мындай олуттуу, бир топ басымдуу болот деген ойдобуз. Ал эми мына сиздерде ошол депутаттык топто ар түрдүү фракциялардын өкүлдөрү кирди. Бийликтеги партиялардын өкүлдөрү да кирди, оппозициядык тиги фракциялардын өкүлдөрү да кирди. Карама каршылыктар болдубу ушул иш алып баруу учурунда? Иш алып баруу учурунда чындыгында эч кандай карама каршылык болгон жок. Себеби дегенде депутаттардын баары жогун эле коомчулукту бул маселе аябай көңүл чордонда болуп атканын, жоопкерчиликти дагы баардыгыбыз сезип, ал жерде карама каршылык эмес, мүмкүн болушунча ошол жердеги кырдаалды, чыныгы күнөөкөрлөрүн, чыныгы кырдаалды элге бир маалымат катары жеткизип, бир ушундай жоопкерчиликтүү элдин мындай бүйүрүн кызыткан бир маселени бир чечкиндүүлүк менен, айкындуулук менен бир мындай айтайлы, жеткизейли деген бирдиктүү ойдо иштеп атабыз. Карама каршылык жок. Эми андан кийин албетте корутундусун бүгүнкү күнү депутаттар жазып атышат. Андан кийин бул корутундалардын баарын алып туруп биз обобщать этип бир корутунду кылып жазабыз. Албетте ошол корутундунун жыйынтыктоочу маселесинде талаш тартыштар жаралышы мүмкүн. Ал алдын ала жок болбойт деш. Мисалы кандай эмне талаш тартыштар болушу ыктымал? Эми кайсылдыр бир жетекчинин жоопкерчиликке тартуу боюнча, бирок ошол эле учурда талаш тартыш чыгышы мүмкүн. Ал мен мисалга айтып атамын. Ал өзүнүн уставы боюнча ал тарапка жооп бербеши мүмкүн, положениясы боюнча. Же болбосо дагы бир ушул сыяктуу, мен буну мисал катары гана айттым. Андан кийин эми мен ойлойм, бирок биз бирдиктүү бир ойго, бирдиктүү бир корутундуга келебиз дейбиз. Андан сырткары мына коомчулуктун аябай көңүл чордонда турган бул жанагы кымбат баалуу ат тиштер, ошондой эле видео камералар болду да. Сиздер барып дагы ошол ТЭЦтин өзүнө барып дагы көрүп келдиңиздер, айрым депутаттар барып санап да келишти. Кандай жыйынтыкка келдиңиздер? Чынында эле ошол жанагы кымбат баалуу жабдууларды эмне үчүн сатып алгандыгы тууралуу чиновниктер, жооптуу адамдар депутаттарды канааттандырган жоопторду бере алдыбы? Албетте, бул боюнча ушул депутаттык комиссиянын ишмердүүлүгүндө бул маселе чыгып, чындыгында элди аябай мындай чок ортосунда болуп аткан маселе ушул кычкач $600 экен депчи. Андан кийин биз ушул боюнча маалыматты талап кылганда, алар бизге өзүңүздөр дагы күбө болуп, жалпы маалымат каражаттарында көрсөтүлүп атат. Ал жерде бул чемодан сыяктуу набор $640 экөө келген экен, $320
Ал жерде ошол 18 наименованиядан турган күлүчтүн наборлору, андан кийин сырой резина же ленточный конвейерди ошол убагында баягы эгерде кандайдыр бир мемеге учураса аварияны четтетүүгө багытталган ушундай бир инструмент экен. Анын ичинде сиз айткандай ошол кычкач аттиш дагы бар экен. Ал эми камералар тууралуу чындыгында жалпы ошол жерде видеосистеманы тестке келтирүү боюнча мен эгерде адашпасам 1 миллион 740 миң доллардын тегерегинде акча каражаты каралган. Анын 38.400-ü ушул 128 камерага багытталган. Аны эгерде 38.400 бөлө турган болсок, ал жерде 300 доллардан түшөт. Калган бизге берген маалымат боюнча 400 килограммдан ашуун бул высокоскоростной проводдор жана ошонун баардык жабдууну ошол тесттин айланасын бир 20 километрдей бүт баар жогун тартып, ошол жерге центральный сервер, наблюдение дагы ошол сыяктууга жумшалган экен. Сиздердин ушул депутаттык комиссияга келген чиновниктерден сырткары мына ТЭЦтин мурдагы директору дагы, кызматтан бошогон директору дагы массалык маалымат каражаттары аркылуу мындай бир карама каршылыктуу маалыматтарды ачыкка чыгарып атты да. Булар дагы эске алынабы? Албетте, биз өзүбүздүн депутаттык комиссиянын отурумунда ушул ТЭЦтин мурдагы директоруна дагы мүмкүнчүлүк берип, площадка берип, ал жерде ал кишинин дагы берген маалыматтарын, айткан сөздөрүн дагы баарын кунт коюп уктук. Ошол эле учурда бизде дагы суроолор көп болду. Бирок эмне үчүн ал мурунку ТЭЦтин директору ошонун баарын ТЭЦти кабыл алынып атканда, акт приемка жүрүп атканда, ошол эле сиз айтып аткан аттиштер, ошол эле видеокамераларды кабыл алып атканда, ошол ТЭЦтин мурунку директорунун дагы ошол акт приемкада негизги использователь катары колу мөөрү менен жүрөт. Ал киши өзү кабыл алган бунун баарын. ТЭЦти модернизация чечимин кабыл алган, ошол ишти баштаган мурдагы премьер-министрлер дагы сиздердин жыйынга, ошол топтун жыйындарына чакырылды эле да. Бирок эң маанилүү мурдагы премьер-министрлердин бири Жантөрө Сатыбалдиев келбей койду. Себеби эмнеде? Себебин биз дагы билсек жакшы болмок эле. Биз буга чейин чындыгында башка биздин мурунку жетекчилер менен эле телефон аркылуу сүйлөшүп, чакырып, алар баары келип, убактысын бөлүп, ушул убактылуу депутаттык комиссия менен иштешишти. Андан кийин биз эми айрым маалымат каражаттарына мурунку экс-премьер-министр Сатыбалдиевдин айтканын уктук. Эми бизди официалдуу түрдө чакырса барабыз, барат элек дегенден официалдуу түрдө дагы кагаз жөнөтүп, ал эмес ал кагаз үйүнө чекти жеткизип бердик. Бирок тилекке каршы келип айтып берсе жакшы болмок. Себеби дегенде модернизациялоо бул премьер-министр катары Сатыбалдиев ушунун башында турган. Демек ал кишиде дагы маалымат кенен болсо керек эле деп ошон үчүн биз кайрылган элек. Айрыкча ушул мурдагы премьер-министрге жанагы эмне үчүн бул модернизация жана техникалык тапшырмасы жок башталып калган деген суроо болсо керек да. Мисалы ал киши ошол медиа каражаттары аркылуу сиздерге жооп бергендей болду да. Сиздерге келбей туруп ошол медиа аркылуу айткан жоопторун кабыл аласыздарбы же андай болбойбу? Эми андай болбойт да. Себеби дегенде биз эми ал жерде азаттыкка мен билгенден жооп берди окшойт. Эми ал жерде болгону бир жарым саатка жетпеген убакытта анча мындай толук кандуу суроолорго биз жооп ала алган жокпуз. Себеби дегенде бизде 12 депутат комиссиянын мүчөсү болсо, ошол 12 депутаттын тең суроосу бар болчу. Себеби дегенде негизги фигура ушул переговорлордун жүрүшүндө биздин кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар эле, кандай артыкчылыктарыбыз бар эле, кандай кемчиликтерибиз бар эле, кандай шарттарда мындай сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, эмне үчүн ушул 386 миллион долларга гана токтобошкан, дагы түшүрүүгө же кандайдыр бир содалашууга мүмкүнчүлүк бар беле, жок беле, дагы ушул сыяктуу көптөгөн суроолор бар эле. Эми ошол суроолорго сиздер жооп расмий түрдө жооп алган жоксуздар да. Мисалы ошол депутаттык комиссиянын корутундусунда же болбосо депутаттык комиссиянын иши боюнча кандайдыр бир ошол мурдагы чиновниктерди, мурдагы өкмөт башчыларын
жоопко тартуу маселесин дагы коюлушу ыктымалбы? Эми албетте биз бул нерсени сөзсүз өзүбүздүн корутундуда дагы көрсөтүп жазып кетебиз. Мен ойлоймун биздин башка тийиштүү органдарда дагы сурап алса керек. Бирок эми ошончо депутаттык комиссия бир нече жолу кайрылдык. Ушунча элдин бүйүрүн кызытып аткан маселе, көңүл чордондо болуп аткан маселеге келип айтып, өзүнүн көз карашын депутаттар менен пикир алышып, талкуулап койсо жакшы болмок эле. Айрыкча мына Тибеа, Кытайдын Тибеа деген компаниясы ошол жалгыз өзү гана ушул ишке катышып, ушул ишке тартылгандыгы тууралуу да суроолор берилген да. Анан кийин мына айрым сиздердин кесиптештер дагы мурдагы министрлер бир эскертүү айтты да, эгер бул маселени каза берсеңер, анда эки өлкө ортосунда дагы мындай мамилелерге доо кетип калышы ыктымал депчи. Ошондой коркунуч барбы? Эми биз өзүбүздүн депутаттык ишмердүүлүгүбүздө комиссиянын убактылуу комиссиянын мүчөлөрү баардыгыбыз бир пикирдебиз. Биз албетте улуу Кытай элин, Кытай мамлекетин сыйлайбыз, урматтайбыз. Биздин жакынкы кошунабыз, досубуз. Бизге чындыгында аябагандай колдоо көрсөтүп, кредит түрүндө, грант түрүндө жардам берип келе жатат. Биз аны бир гана ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул модернизациялоодо дагы Кытай өкмөтү колдоп, ошолордун Кытайдын кредити аркылуу бүгүнкү күнү ушул модернизацияланган ТЭЦке ээ болуп отурабыз. Бирок ошол эле учурда бул биздин ички маселелерибизден чыгып келген маселе. Чындыгында коомчулуктун көңүл борборунда болгондон кийин ушул коомчулуктагы чыгып аткан суроолорго биз жооп беришибиз керек. Эми мындан бирок мен ойлоймун, бул маселе эч бир Кыргызстан Кытай мамилесине эч кандайдыр бир залакасын тийгизбеш керек. Себеби дегенде биз дагы бир жолу айтып өтөйүн, биздин депутаттар дагы ошол баардыгыбыз бир пикирдебиз. Кытай биздин эң негизги кредиторлорубуздун бири, ар дайым жардам берип келет. Биз бир гана ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бирок ошол эле учурда өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды дагы сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнүн бири Исхак Масалиев айтты эле да, биз ушул ТЭЦти модернизациялоо боюнча жанагы чыгымдардын туура кеткендиги тууралуу маалыматты Кыргызстандын өзүнөн таппайбыз. Биз Кытайга ошол суроо жиберишибиз керек, ошолордон маалымат алышыбыз керек дегендей бир сунуш айтты эле да. Ушундай кадам жасалдыбы? Эми андай кадам жасалган жок. Себеби дегенде биздин депутаттык комиссиянын ишмердүүлүгүнүн убактысы мындайча айтканда мындай азайды. Себеби дегенде регламент боюнча биз 3 айдын ичинде бүтүрүшүбүз керек. Ошон үчүн биз регламентке ылайык ушул 3 айга жеткизбестен корутунду бүтүрүшүбүз керек. Убакыттын тардыгынан биз бул жагдайга кайрыла алган жокпуз. Бирок мен ойлоймун, биздин тийиштүү органдар бул маселени андан ары дагы мындай аягына чыгат деген ишеничтебиз. Негизинен ушул окуя ТЭЦтин айланасындагы талаш талкуулар жана комиссиянын иши эмнени көрсөттү? Кыргызстан мындан кийин ушул чоң энергетикалык момундай долбоорлорго же болбосо ушул ТЭЦти мындан ары дагы модернизациялоо ишине мамилесин же болбосо көз карашын өзгөртүшү ыктымалбы? Албетте көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Бирок эгерде ТЭЦ тууралуу айта турган болсок, чындыгында бул стратегиялык объект. Бул ТЭЦти модернизациялоо чындыгында акыркы 10-15 жылдан бери көтөрүлүп келген маселе бүгүнкү күнү ишке ашып отурат. Калган бөлүгүн дагы биз эртедир кечтир кредиттердин эсебиненби, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздөнбү модернизацияны улантышыбыз керек. Себеби дегенде жерине барып көрө турган болсок, 61-жылы курулган ТЭЦ. Барып ичине кирип, эми мына 61-жылы курулган ТЭЦ деген бүгүнкү күнү моралдык, физикалык, материалдык жактан толугу менен износ болуп бүткөн стратегиялык объект. Ошон үчүн модернизациялоо бизге мындан ары дагы керек. Анан кийин жаңы модернизацияланган ТЭЦке келе турган болсок, ал жерде биз өз көзүбүз менен көрдүк. Чындыгында 300 мегаваттка жакын кошумча электр чыгарууга кубаттуулугубуз жетти. Жана ошондой эле жаңы модернизацияланган ТЭЦ
эми бүгүнкү технологияларга, бүгүнкү талаптарга жооп берген бир чоң стратегиялык объект. Жаңы ТЭЦ боюнча дагы ушул коомчулуктун суроолорунун бири мындай болчу да, ушул сыяктуу эле ТЭЦтер башка өлкөлөрдө, мисалы Тажикстанда же башка өлкөлөрдө мындай кыйла арзан жасалыптыр. Эмнеге бизде кымбат деген суроолор пайда болду эле да. Ошого сиздер жооп таптыңыздарбы? Бул боюнча дагы биз ушул коомчулукта кандай пикир болсо, биз сөзсүз ушул коомчулуктан чыккан суроолорду биз дагы ушул комиссиялардын мүчөлөрү ушул аткаруу бийлигине, энергетика тармагында биздин бүгүнкү жооптуу кызматкерлерге берип аттык. Алар негизинен түшүндүрүп атышты. Дүйнөдө ушул энергетикада 1 киловатт $1200 $2000 чекти ушунун тегерегинде курулат экен объект. Ошого биздин бүгүнкү курулган ТЭЦтин 1 киловатты $1287 түштү. Же болбосо бүгүнкү күнү эл аралык дүйнөлүк нормаларда мындайынча айтканда талаптарга жооп берет деп жооп алдык да. Сиздердин иштин учурунда дагы бир кызыктуу жагдай пайда болду. Бул жанагы Кытайдын Кыргызстанда мектеп курууга берген гранты. Мисалы, 2 мектеп курулушу керек эле, эмне үчүн 1 мектеп курулуп калган деп депутаттар сиздер ошол комиссиянын мүчөлөрү барып келдиңиздер да. Эмне үчүн ошол ТЭЦти модернизациянын алкагында Кыргызстанга грант берилип, мектеп курулуптур? Эми биз ушул суроону бергенибизде бизге ошол маалдагы министр, бүгүнкү биздин коллегабыз Осмонбек Мамеджанович айтты. $20,3 миллион тегерегинде ошол TBA компаниясы биздин мамлекетибизге грант түрүндө кайтарымсыз жардам берген деп. Ал жерде ошол сиз айткандай 2 мектеп курулуш керек болгон болчу, $1 миллион, $2 миллион, 2 мощный подстанция, дагы ошогон бир топ мындайынча айтканда техникалык, материалдык жардамдар көрсөтүлгөн. Андан кийин ошон үчүн биз дагы ушул курулган мектеп эмне үчүн түндүк менен түштүккө бирден мектеп түшүш керек эле, бир жерге эмне үчүн түштү деп чындыгында суроолор туудурулган үчүн биз ал жака барып ал мектеп менен жакындан таанышып көрүп келдик. Чындыгында Калыс Ордо деген жаңы жыл массивде курулуптур. Биз белгилеп өтүшүбүз керек, чындыгында эң керектүү жерге ал мектеп курулган. Жана биз көзүбүз менен көрдүк, талаптарга жооп берет. Бирок ошол эле учурда ошол $2 миллион курулушун ошол жерде подрядчикти TBA өзү аныктап, өзү иш жүргүзгөн. Ал жерде ушул $2 миллион тилекке каршы ал мектеп толугу менен бүткөн эмес. Кошумча дагы 100 миллиондон ашуун сом кошумча бюджеттен дагы берилген. Ал мектепке орто эсеп менен алганда $3 миллион ашуун акча каражат кетип атат. Бүгүнкү күнү мектептерге негизинен канча акча каражат кетет жана канча орундуга канча мектеп кетет, бүгүнкү күнү баардыгы белгилүү. Ал жерде дагы териштирүү иштери Финполиция тарабынан жүргүзүлүп атыптыр жана бир топ ошол жердеги подрядчиктер менен ошол аткаруучулардын ортосуна соттоо иштери дагы бар экен да. Ал жерде дагы ушул грантты дагы ушул жакшы бир тиешелүү деңгээлде освоить этсек жакшы болмок. Акыркы суроом, ушул депутаттык комиссия корутундусун кандай формада жарыялайт? Бул жогорку кеңештин жыйындар залында талкуу болобу, же болбосо жөн гана жогорку кеңештин сайтына жарыялап коюп, өкмөткө маалымат жибереби? Бул биздин корутундуну биз албетте сөзсүз түрдө жалпы пленардык жыйынга дагы алып чыгып, ал жерде жалпы депутаттардын назарына дагы коебуз. Себеби дегенде бул жалпы коомчулук карап турат. Ошон үчүн пленардык жыйында дагы талкуулап, андан кийин тийиштүү органдарга дагы аткаруу бийлигине дагы ошондой эле премьер-министр, президент жана тиешелүү биздин атайын кызматтарга дагы жөнөтүлөт. Кайсыл күнү белгилүүбү? Эми бүгүнкү күнү корутундуну жазып атабыз. Кудайым буйрса бүтөөрү менен эле биз пленардык жыйынга алып чыгабыз. Жакынкы 1-2 аптанын ичинде деп айтса болобу? Дабы. Айтсак болот, жакынкы 1-2 аптада алып чыгабыз. Маегиңизге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.